Бул операциялык обочо бөлмө. Ал жакында жаңыланып, санитардык талаптарга ылайыкташтырылып, кайрадан оңдолгон. Ичи заманбап медициналык жабдыктар менен камсыздалып, зарыл болгон шарттар түзүлгөн. Башта мисалы пациенттер менен врачтар бир эшик менен кирчү да. Азыркы кезде 2023 ремонт болуп, аз бизге ошондой шарт түзүлүп калды. Пациенттер башка эшик менен киришет, а биз врачтар, хирургтар, анестезиологдор бир эшик менен, башка эшик менен киришет. Азыр башка санэпидстанциянын талаптарына жооп берет азыр. Бул 5-тоновый лампа, бул жаңы, в рабочем состоянии. Бул пациенттер жаткан многофункциональный кровать. Бул торакоскоп, бул мини операцияларды өпкөгө оорулууну уктатпай эле операция жасаса болот да, торакоскопия жасайбыз көбүнчө. 40 орунга ылайыкташкан хирургия бөлүмүндө толугу менен жаңыланган. Көп жыл бою ремонттолбогон бөлүмдүн дуалдарына чейин көчүрүлүп, кайра оңдолуп, эшик терезелери алмаштырылып, айтор жаңы ооруканага айланган. Оорукана мына өзүңүздөр көрүп тургандай жаңы курулгандай болуп, капиталдык ремонттон өттү, бар жогу жаңыланды. Оорулууларга дагы бүт шарт түзүлүп берилди. Жаңа керебеттер бар, аппаратуралар келди. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эшик терезелери алмашылды, сантехника баары жаңы. Кургагучуга каршы күрөшүү борборунда башка ооруканалардан айырмаланып, бейтаптар көп убакыт дарылануудан өтүшөт. Ошондуктан ар бир палатада шарт түзүлүп, жаңы керебеттер менен кошо муздаткыч коюлган. 4 кабаттан турган оорукана 40-20 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Өткөн жылы соңунда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунан 12 миллион сом бөлүнүп, имараттын ичи сырты оңдолуп, чатыры да алмаштырылган. 67-жылы салынган эски приемный отделениябыз, лабораториябыз бар да, клиника диагностика лаборатория деп 2024-жылы ошону толугу менен бузуп таштап, фундаментинен баштап ошол жерге 2 этажный здание салалы деп, уже пландарыбызды куруп, чертеждерин чийдирип, разрешенияларын уже алып толуктап койдук. Буюрса жакын арада ушу тендерге коюп, ошол лабораторияны жана приемный отделенияны жаңылаган турабыз. Муну дагы мамлекет эсебинен Министерство здравоохранения фомстан акча бөлүнүп берилди. Учурда эски лабораториялык бөлүм оңдолууда, жакынкы күндөр аяктап пайдаланууга берилет. Оорукана жетекчисинин айтымында, татаал анализдерди изилдөө буга чейин борборго жөнөтүлүп келген. Эми ремонт аяктаса ушул жерде жасалат. Ал үчүн анализдерди изилдөө бөлүмү толугу менен жаңы жабдыктар менен камсыздалат. Белгилей кетсек, ошол улустук кургагучка каршы күрөшүү борборунда жылына 1000 чукул бейтаптар дарыланып чыгышат. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.